Assalamu alaikum, men Halil dosum Kırgızstanda жападан жалгыз ушундай бир аскерлердин жарактарын жасаптыр, албетте декоративдүү мындай белек катары да. Анан бул эмне болгон куралдар, ушуну бир түшүндүрүп берсең. Бул жерде баягы биз кыргыз эли батыр эл болгондуктан анан ошо баягы ата бабадан калган ушу өнөр, биздин кыргыздын жашоосунда колдонуп келаткан курал-жарактарды кайра жасоо максатында ошо азыр Кипр өлкөсүнөн музейге деп экспонаттарды заказ беришкен. Ошолорду азыр мына жөнөтүү алдында турам. Ошонун алдында кыргыз элибизге түшүндүрүп көрсөтүп айтып коеюн дегем. Мына ушундай буюм-тайымдарды жасап, Кудай буйрса, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой кылыч, мына Кылыч гана. Кылыч охо. Сау мүйүздөн экен, а? Мүйүздөн. Мүйүздөн экен, охо. Кана колго алып көрсөтүп коерасың? Ооба. Мына бул чыныгы ата бабалардын колдонгон кылычтары. Мына ушул бул байыркы жоокерчилик заманда согушуп келген ата бабаларыбыздын кылычы. Мына бул жери согушканда, чабышканда ылайыкташтырылып курчутулган эмес экен учурунда. Бул курчутулган жери эле мына учунан бир карыш жери курчутулган экен да. Мен азырынча курчуткан жокмун. Мына ушул Кудай буйрса ата бабалардын колдонуп жүргөн кылычтары. Согушуп эл жерин коргоп келишкен. Ошо бычак, аңчылык бычагы. Мына бул да курчутулган эмес. Мокок. Анан бул болсо күмүштөн жасалган. Бул кыны болсо мүйүз. Тотуген мүйүздөн жасалган. Сонун экен. Мында дагы ошол сыяктуу эле. Орусча айтканда кортик деп коет. Балтада эң кызык болуп атат. Кана ушуну көтөрүп. Бул байланган да. Байланган, а? Байланган, эми баягы Коробкада мына бунун кармаган бөлүгү эмнеден жасалган? Булар каражыгач. Каражыгачтан. Анан бул сабына колдонгондо кол тайып кетпесин деп булгары менен орогонбуз. Ушул аркы болсо чачы, түпөк деп коет. Бул түпөк бул эмнеге деп неметсе, мында кери ата бабалар колдонгондо көптөгөн адамдардын жазалоо максатында ошо айбалтаны колдонушкан экен. Анан бул түпөк эмнеге кызмат кылат десе, көрсө бул канды арчуу максатында түпөк коюлган экен, карабайсызбы? Анан экинчиден декорация, кооздук.